Assalamu alaikum urmattu Tez Kavar kanalının körüşçüleri, salamatсыздарбы? Kutmandı günüңүздөр менен. Бүгүн сиздерге мына ушундай сонун жерден, тагыраагы Жалал-Абадтагы Сафаровка айылынан Көкжаңгак шаарына кетип жаткан мына ушул жолдун боюнан сатыла турган сарай көрсөтөбүз. Ой, сонун сарай экен да, сонун сарай. Азыр кирип бир катар сиздерге обзор кылып тартып көрсөтөлү эле. Аябай сиздерге жагып калат да, жагып калат. Бышык кирпич менен курулган чоң сарай экен. Туурасы 10 метр, узундугу 50 метр. Оңго 50, 5 ат батат экен, 80 бука батат экен. Анан нар жагында, бер жагында койканалары, 3 бөлмөлүү времянка, жемкана, чөпкана, очоккана, бүт баары бар экен. Мына бул жол менен, ушул асфальт менен түз барып эле ашууну ашып, нар жагы Көкжаңгакка кирип барабыз. Көкжаңгактан чыгып, ашууну бир ашып түшкөндө эле бака терек, ал жерде да сарай бар, булак бар экен. Андан өткөндө эле жолдун сол тарабында ушул сарай жайгашыптыр. Андан кийин дагы катарда сарайлар көп экен. Кошуналардын сарайлары, Ылдыйда дагы сарайлар, үйлөр бар экен. Бул жол менен түз Ылдыйга түшүп барсаңыздар, Сафаровка айылы, Октябрьский, андан кийин Тайгараев, анан Жалал-Абад шаарына кирип барат иншаллах. Ошо Октябрьский Сафаровкадан Көкжаңгак жака адырдын ортосундагы жол менен 3 километр жүрүп келсеңиздер эле сарайлардын катарында оң тарапта турат. Ал эми сол тарабында болсо трансформатор бар экен. Бул жактары мынакей жайыт да жайыт. Сонун экен. Анда бир катар сиздерге көрсөтүп берели. Эң жакшы жери жолдун боюнда. Кышында деле кар канча жааса деле кыйналып адырдын ичине кирип барбайсыздар. Асфальттан эле бурулуп кирип барасыздар. Үйдүн дагы, сарайдын дагы алдына. Жер аянты 32 сотук кызыл китеп боюнча экен. Бул жактары мына көрүп турасыздар, сетка тосмо менен тосуп коюптур. Тиги столбадан ортого бир столба коюп туруп эле электр линиясын тартып киргизип алыптыр. Азыр эми чекеден тартып көрсөтөйүн. Чек арасы Ылдый тарабы, тигинде кошунанын кудугу турат. Ошол кудукка чейин болуп калат экен. Ушундан бул жагы. Бул жагы ушул сетка тосмо менен жолду бойлоп кетет. Төрдөгү дарбазага чейин. Жалпы аянты 32 сотук, нар жагы сайга чейин. Чекеден көрсөтөлү туугандар. Сарай чындыгында жакшы сарай экен. Сарай менен үйдүн ортосуна ылайгерчилик чылча болбосун деп мына жерге жакшынакай кылып шагалдарды алып келип төгүп коюптур. Кургак боюнча турат экен. Айтмакчы, сырттан кирип келе жатканда бул жерде суу кампасы турат. 10 тонналык суу кампа резервуар. Водовозду чакырса, алып келип 1000 сомго куюп берет экен туугандар. Ушул суу кампаны иштете берет экенсиздер. Бул жакка турба менен ичкериге тартып кеткен окшойт менимче. Биринчи кезекте мен сиздерге сарайды көрсөтөмүн азыр. Сарайдын чатыры тыныке менен жабылган, үстүнө дымаходтору коюлган. Сарайдын чатыры көрүнүп турат тыныке. Анын астына ушунча воздух калтырып, андан кийин жыгачтарды таштап ылай басыптыр. Азыр ичинен дагы көрөсүздөр. Өтө бышык, өтө сонун куруптур да. Ортосунда бер жагында да эшиги бар, нар жак чекесинде эшиги бар, ортодогу наркы тушта да эшиги бар, биягында да эшиги бар. Чекеден көрсөтө беребиз азыр. Узундугу 50 метр, туурасы 10 метр. 50ге 10 болуп калат. Мына дуалын дагы көрүп турасыздар. Бышык кирпич менен подрашивка кылып уруптур. Адамдар үйүн мынчалык салбайт. Бул сарайдын ээси болсо, сарайын ушинтип подрашивка кылып уруп куруп коюптур. Фундаментин дагы өтө сонун бекем куруптур. Бул жакта болсо ажатканасы бар экен. Мына бул бер жак чекеси көрүнүп бөлүнүп эле турат. Үстүн дагы чөпкана кылып койгон. 1,5 миң даана пресс чөп батат экен. Бул жакта аткана, 5 деник атканасы бар, азыр аны көрсөтөбүз. Мына бул жерде эшиги бар экен. Алып келип чөптү ушул жерден киргизип жыйса болот экен. Чөпканасына бул жака 1,5 миң пресс батат. Ал эми төрдөгү чөпканага 3,5 миң чөп батат экен. Пресс чөптөр. Анан камера көзөмөлдөрдү дагы көп жерге орнотуп коюптур. Базасын онлайн кылып интернетке туташтырып коюптур. Аны дагы мен сиздерге көрсөтүп берем. Мына бул эшиктен биринчи кирели. Азыр бул сарай бош эле турат экен, иштетилбей. Кирип келдик мынакей.
Сарайдын ички ремонту да аябай жакшы экен. Куп кургак боюнча турат. Көрүп турасыздар, асты стяжка болгон. Бул эшиктен киргенде эле сол жакта бир аткана, ал эми оң жакта дагы бир аткана. Ар бир аткана туугандар көрүп турасыздар, мындай акырулары менен жасалган. Астына болсо мындай резинка полго жыгачтарын таштап коюптур. Бул болсо 3-чү аткана. Андан кийин төрдө оңдо солдо бирден бар. Бул болсо 4-чү аткана, көрүп турасыздар, акыруу менен. Бул жакта болсо 5-чи аткана. Ушу жалпы 5 атканасы бар туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ал эми бул жерде болсо наркы сарайга кирип кете турган эшик, ортосу мына көрүп турасыздар. Бул жака атайын илмек кылган, бул жака текче жасаган, ат жабдыктарын кое турган текчеси. Асты стяжка болгон. Аттын бок сейдиги туугандар теги каналча менен бул жагынан дагы, наркы жагынан дагы сыртка агып чыгып кетет экен. Бул эшик менен кайра эле сай жака, сырт жака чыкса болот. Ошол нарактагы букалардын деле, бул жактагы аттардын, нарактагы койлордун деле бок сейдиги агып, ушул лотокчо менен келип туугандар кошулуп анан келип бул жака агып кетет экен. Көрдүңүздөр? Бул жагы мына сай. Көрдүңүздөр? Сай, ылдыйда суу агып турат экен. Наркы бети көрдүңүздөр? Жаратылышы аябай жакшы экен. Бул жагы мына сарайдын күнгөй бет жагынан көрүнүшү. Көрдүңүздөр? Сонун. Төрдөн навес кылып койгон, ал койкада. Ал жагында көрсөтөбүз. Бул жагына да камера коюптур. Мына ичкериге атканага дагы камера коюптур. Бүт онлайн көрүп турууга мүмкүн экен. Келиңиздер, эми ичкери кирип, буякта букаканасын көрсөтөлү, Мына ол эшиктен ичкери кире турган болсок, мына чоң сарай. Оңдо, солдо бүт көрүп турасыздар, бука жайлары. Ар бирине окошкаларын дагы, байлоочу илмектерин дагы кенен жасаптыр. Жалпы 80 бука батат экен ушул жерге. Акырларындагы аябай бышык, тегиз, эч бир жылчыгы жок, жакшынакай куюптур. Ар бир букага өз-өзүнчө мындай окошка жасап койгон. Анан бул жакта дагы айнеги коюлган, жыгач рамалуу терезелери коюлган. Бул жакта дагы. Көрдүңүздөрбү? Буларды ачып койсо, жайы кышы аба желденип турат. Анан ортолоруна мына мынтип атайын дымоходдорду жасап койгон. Эми мына караңыздар, потологун караңыздар. Ылайды баскан. Көрдүңүздөрбү? Жыгачты кынап тизип, самандуу сары топурак менен ылайды алып келип басып, анын үстүнөн бир аз 5-7ликпи ушундай рейканы таштап, ортосунан аралык калтырып, анан тыныке менен жапкан экен. Кышында жылуу, жайында салкын болот деп. Аябай бекем кылып жабаптыр чатырындагы. Ичинен бүт шыбап, астына кара краска берип, үстүн актап койгон. Даже акырларына чейин актап койгон. Сонун. Сарайга мына жарыктарын бүт электромонтажын жасап, жарыктарын тартып чыккан, коюп чыккан. Бул жерден дагы ортодон сол тарапта бир эшиги, оң тарапта дагы бир эшиги бар. Ушуну менен түз барса төрдөгү эшиктен дагы кирип чыкса болот. Мүмкүнчүлүк болсо, ошол жагынан дагы ачып койсо болот туугандар, зарылчылык болсо. Нарагында дагы, берагында дагы мына ушундай бука жата турган, саан уйлар жата турган, атайын ушундай полун жасап койгон, лотокчосун куюп койгон, аркасында проходун жасап койгон. Тачка менен ташыганга. Көрдүңүздөр, сарай аябай жакшы сарай болуп курулган да. Азыр эми ушул турушунда сатууга коюп атат. Анткени бул сарайдын ээси бир аз алысыракта жашагандыктан келип кетүүгө бир аз кыйналдык дейт. Ошон үчүн биз ушу үйгө жакын эле жерден сарай кылып алып тиричилигибизди кыла берсек, бизге келип кеткенге бир аз алыстык кылып калды. Ошон үчүн бул сарайды сатып атабыз деп баса белгиледи. Бул жакта койканасы бар. Койкана навес. Аркасы сетка болуп тосулган. Акырлары курулган. Койлорду, кочкорлорду бул жерге киргизип койсо аябай жакшы болот. Көрүп турасыздар. Сарайдын наркы чекесине бул башына келип калдык. Бул жака атайын 40 тонналык контейнер коюптур туугандар. Мына көрүп турасыздар. Жана сарайдан чыккан деле бул жагы 40 тонналык чоң контейнер коюлган. Бул жемкана. Бул дагы калат экен туугандар. Азыр бул жагына айланып өтөбүз. Бул жагына айланып өтө турган болсок, мына
жемкана менен чөпкананын ортосуна чыгып калдык. Мына жерге атайын жана аттын така жайын куруп коюптур. Ушул жерге алып кирип атты такалаганга болот экен. Бул болсо бийиктиги бийик жабылган чатыры көрүп турасыздар. 3,5 миң түп пресс бата турган чөпканасы. Азыр ичинде кичине чөп бар экен. 3,5 миң батат дейт ушуга. Мына бул менимче бир 10 тонналыкпы, 20 тонналыкпы контейнер. Контейнер дейм, мына суу бочкасы. Муну дагы ошо сайга насосту таштап туруп, толтуруп алып, анан малга суу бере берсе болот экен. Бул болсо суу бочкасы ушу малга запас суу бергенге. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, мынакей атайын навес курган, даже чатырын андулин менен жааптыр. Темир акурларын коюп коюптур, айланасын мынандай кылып тосуп тур. Бул жагы койкана экен. Койду жайында ушул жака киргизип койсо аябай жакшы болот. Кышында дагы бул жака жем салып, чөп салып ушул жака чыгарып койсо аябай сонун болот. Сарай болсо өзү күнгөй бет жайгашыптыр. Наркы бет тескей да. Бул жак күнгөй бет, жылуу болот экен. Анан кургагыраак болот экен туугандар. Тиги наркы бетте дагы сарайлар турат, көрүп турасыздарбы? Ошол сарайдын бер жагында бака терек турат. Ошол бака теректин астында булак бар экен. Булактан жылкылар сууну ичип нары кетип атыптыр. Малды ошол жерге айдап барып дагы сугарып келсе болот экен. Же болбосо ошол жерден шланга менен шланга жаткырып суу тартып келсе дагы болот экен. Мынанда жогор жагынан кире турган дарбазасы коюлган. Чек арасы ошол жерге чейин барып такалат экен, 32 сотуктун чеги. Баарын көрсөттүк. Эми бул жака кайра кайталы. Тиги үйүн көрсөтүп коелу туугандар. Үй 3 бөлмөлүү, ошо бышык кирпичтен курулган времянка экен. 3 бөлмөлүү үй. Бер жагында мына 20 тонналык контейнер турат. Бул менимче склад окшойт. Бул калабы кетеби билбейм, точно билбейм. Аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар да. Үйгө улай бул жака навес курулган. Навестин астында очок канасы бар, анан тапчаны бар. Бүт өз орду менен курган да, планы менен туугандар. Мына бул жагы тапчан, аркасында 2 окошкасы бар экен. Бул жагы мына очок канасы. Көрдүңүздөр? Бүт дуалдарын актап жаап койгон. Бул болсо 3 бөлмөлүү времянка. Чатыры бүт тыныке менен жабылган, өстүрмөлөрү кагылган, терезелери, эшиктери коюлган. Наракта сол тарапта 1 бөлмө, бул жакта 2 бөлмөсү бар. Аларды дагы кирип көрсөтүп коеюн. Бул жашоо бөлмөлөрү. Мына бисмилла деп үйдүн ичине кирип келдик. Кирме чыкма 2 бөлмө, экөөнүн ортосунда бир печкасы бар. Бул биринчи бөлмө, узун туурасы 4,5 га 4. Камера наблюдениянын сервери, мээси ушул жерге коюлган. Wi-Fi интернеттен бери бар экен туугандар. Көрүп турасыздар, аябай жакшы кылып орнотуп коюптур. Дуалы шыбалган, акталган, потологу жасалган, полуна ОСБ кагылган, ортого печка курулган. Төрүндө болсо бир жашоо бөлмөсү бар. Көрүп турасыздар. Бул дагы ушу 4,5 га 4 размеринде экен. 2 бөлмөнү көрдүңүздөр. Наркы бөлмөнү дагы көрүп коюңуздар эми. Биякта дагы бир бөлмөсү бар. Бул дагы ушу кошумча бир бөлмө. Бөлүнүп жашаганга же малчыны киргизип койгонго дагы боло берет. Же өзүңүздөр анча-мынча келгенде ушул бөлмөгө кирип жашап турасыздар. 2 терезелүү экен. Ал эми бул жерде малчы боло турган болсо, бала чакасы менен нар жакта жашай берет. Кышы менен. Ушул эми эч нерсеси калган жок, баарын көрсөттүк. Сарайдын баасы ушул турушунда туугандар $150 миң сатууга коюлду. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Бул жердин эмнеси жакшы? Күнгөй бет курулган жер экенин, айланасындагы пескоблок менен бир жакшылап тосуп алсаңыздар, иншаллах баары сонун болот. Жогоруда булак бар экен. Ылдыйда сайда суу бар экен. Шарт насос таштап тарта койгонго. Свет бар экен. Жолдун асфальттын боюнда экен. Сарайды болсо өтө сонун куруптур. Дагы кандай болуш керек? Эң сонун, өтө идеальный куруптур. $150 миң ушул турушунда сатууга койду. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Мен жыйынтыктаймын. Эми муну куруп иштеткен экен, билбейм. 1-2 жыл иштеттиби, 3-4 жыл иштеттиби, точно билбейм. Өзүнөн бир сурап аласыздар. Бирок өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү болбогондуктан, бул жакка келип кеткенге шарты болбогондуктан муну сатууга коюп атыптыр да. Туурасы ошол. Болгонун болгондой, кандай болсо ошондой кылып тартып айтып көрсөттүк туугандар. Жалал Абадта Сузак районуна караштуу ошо
Safarovka айылынан Октябрьскийден жогору Көкжаңгак айылына чыгып келе жатканда жолдун оң жагында болуп калат. Мына мынтип бул жерден дайым кышы жайы машина өтүп турат экен туугандар. Жолу сонун, жайыты сонун, жери сонун, коктунун ичинде зор жерде жайгашыптыр да, машаллах. Насип кылсын эми. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. $150 000 шыркыратып эсептеңиздер.